28 мартта Түштүк Корея Республикасынын Чечон шаарынан шаар мэри Ким Чан Гю, Чечон шаардык кеңешинин төрагасы Ли Чонг Им баштаган делегация өкүлдөрү Талас шаарына келишти. Конокторду Талас шаарынын мэри Аскар Шабданов жана депутаттардын Талас шаардык кеңешинин төрагасы Адылбек Жусупбеков улуттук Манас Ордо комплексинде салтанаттуу тосуп алышты. Өзүңүздөргө маалым болгондой, производство боюнча Кореядагы эң алдыңкы шаарлардын бири деп айтсак болот. Ошол эле машина өндүрүү боюнча, ошол машинанын подшипниктерин өндүрүү боюнча дүйнөлүк рыноктогу подшипник өндүрүү боюнча 32% ээлеген чоң шаарлардын бири десек болот. Өзү чакан болгону менен мүмкүнчүлүгү чоң шаар. Ошол себептен биз өндүрүшкө биринчи кезекте айыл чарбасына жана туризмге өзгөчө маани берсекпи деген ойдо турабыз. Ошол шаардын ортосундагы ушундай кызматташтык жөнүндө меморандум түзүлгөндөн алдына келишим түзүү асеминде катышып атабыз. Жолугушуунун расмий бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дардановдун катышуусунда Талас шаары менен Чечон шаарынын кала башчылары эки шаардын ортосундагы достук мамилени чыңдоо, маданият, спорт, билим берүү, өндүрүш жана айыл чарба багытында эки тараптуу кызматташууну жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу максатында достук кызматташтык келишимине кол коюшту. Бул тарыхта кала турган жолугушуу болду. Себеби дегенде 2012-жылы Агесте биз губернатордун жардамчысы элебиз. Ошондо Шейирбекова Мунир эжекебиз ушул делегацияны алгач алып келген. Мынакей ошол эмгек жанды деп эсептейм. 22-жылы октябрь айында меморандум түзгөнбүз. Корей мамлекетинин Чечон шаарынын вице-мэри менен биз тараптан меморандум түзгөнбүз. Бүгүн мынакей келишимдин өзүнө кол койдук. Буюрса бул чоң ийгиликтердин эки шаардын ортосунда, эки элдин ортосунда чоң ийгиликтердин бир алгачкы башаты болот деген ниеттебиз.